Абдыкерим Муратовдон Шиңгил аңгеме. Бай чечек окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Алар баш кошушканда эрте жаз эле. Нике түндөн 2 түн өткөндө жигит эригип тоо тарапка чыккан. Бай чечек көрдү. Кар эми гана кеткен күнгөйдөгү чоң таштардын арасында булут жылчыгынан көрүнгөн күнгө кактанып, ошол күн бар үчүн гана жашап жаткансып, жерден күнгө кичинекей боюн созуп, али күчүн берип бүтө элек кыштын желине белин сындырып жибербей туруштук берип туруптур. Жигит жакшылыкка арнап, топурагы менен экөөнү казып чыгарды да үйүн көздөй шашып келди. Садагам, мен сага эмне алып келдим? Жигит белегин табышмактанткан. Жаш келин өмүр бактысы деп сезген күйөөсүнүн мойнун кучактап, көп нерселердин атын атаган да, такыр таба албай, анан кайра айтып бербейсиң деп жаш балача таарынган. 2 күн мурда балалыгын, жаштыгын, өзүндөгү болгон бардык нерсесин аябай берген күйөөсүнө эркелеген. Анан алар ошол жуп бай чечекти өздөрүнүн сүйүүлөрүнүн символу катары кастарлашып, тынымсыз суу жаңылап коюп, эң кымбат буюму катары сезип жүрүштү. Кийин жаш келин алардын соолуп баратканын сезип, экөөнүн чакыруу билетиндеги сүрөттөрүн жанаштырып, бири-бирине айкалыштырып койгон. Бүгүн да жигит тоого чыкты. Жолдоштору менен шаардан келген бейтааныш келиндер кошо дарыянын боюнда көпкө арак ичип отурушту да, буту колун жазганы арыраак барса, жаны бар бай чечекелер жайнап кетиптир. Мындан 2 жыл мурдагыны ойлодубу, жетим элеби, аялына, өзүнө, баласына атап үчөөнү жулуп алды да, жаз келгенин сезип сезбей кайра дасторконго кошулду. Кечинде келин өлөрчү мас болуп келген күйөөсүнүн чөнтөгүнөн акча издеп жатып солуп калган 3 даана бай чечекти көрдү да, күндө эле көрүп жүргөн буюмундай кайдыгер кабыл алып, шыпырындылар жакка ыргытып таштады.